Eң биринчи немеси бул тил көнүгүүсү болот да. Биз баягы тил көнүгүүлөрүн өттүк го өзүбүз. Ошол тил көнүгүүсүндөгү жасалган көнүгүүлөрдү толук жасаш керек. Келечек балдар чыгармачылык борборунда куурчак ирими деп биринчи алгачкы ачылганда ошол бир топ жыл мурун куурчак ирими болуп ачылган да. Ошондо көп балдар бизге келип ушул жерден ушул куурчак ойнотууну, өздөрүнүн баягы өнөрлөрүн өстүрүп, көпчүлүгү чоңоюп башка окуу жайларга тапшырып кетти. Анан эми ошондон кийин анан биз жетекчилик менен акылдашып, анан бул жерге драм иримин дагы ачалы деп анан драм иримин дагы ачышты да. Ошондо азыр бул каанада ошол куурчак жана драм ирими, ошол эле учурда куурчак ирими өзүнчө, драм ирими өзүнчө. Балдарды ошол өздөрүнүн өнөрүнө карата талим тарбия берип атабыз да. Куурчакты азыркы мына могу көнүгүү менен ойногондо эми ошол эле куурчактын мына ичиндеги кичинекей кармай турган жеринен мынакей. Көрдүңөрбү мына? Куурчакты өзүң көрүп турасың. Куурчак мына кайсы тарапты карайт. Саламатсыңарбы, балдар? Көрдүңөрбү? Азыр мен баягы мына басып үйрөткөндү, ошол эле көнүгүү мына куурчак менен мынакей. Момундай. Мына басканын көрдүңөрбү? Мына ошол жерден ой. Менин аябай курсагым ачты. Көрдүңөрбү? Алгачкы бул ошол куурчакты ойногондогу биринчи мына кол көнүгүү, андан кийин тил сөзсүз баягы так сүйлөп ошол жомоктогу образды жараткандан кийин биздин ошол көрүүчүлөргө бериле турган, аткара турган ролдорубуз так жана даана сүйлөнүш керек. Айгүл, уруксат берсең, үйүңө кирип жылынып алайынчы. Вот, болот, жакшы. İçten sızıp солкулдаган ыйлаган. Эч бир сага жамандыкты кыйбаган. Куурчактын башын иштетип. Ал эненин жүрөгү аяп сени түшүңө чыдаган. Биз 3-чү класстан, 2-3-экинчи класстар эми баягы куурчак көтөргөндө кичине колдор талып калат. 3-чү класстан кабыл алып атабыз да. Мына азыр ошол менен катышып аткан кыздар, балдар, эң кичинекейлери, мына Асема, сен азыр 4-чү классың, 4-чү класстын окуучусу. Ошол эң кенжеси ушу 3-чү, 4-чү класс, андан ары 6-чы, 7-чи класска чейин. Анан кээ бир балдар чындыгында баягы өздөрү мындай таланты болгону менен баягы ички дүйнөсүнөн ачылбай келет да. Анан ошондой балдар келип катышкандан кийин тез эле бир 3-4 айдын жүзүнө 3-4 ай өткөндөн кийин эле балдар өздөрүнүн өнөрү, ичинки дүйнөсү ачылып, баягы таланты чыга баштайт да. Анан ошого жараша анан өзүбүз ошол баягы ролдорду бөлүп берип, көркөм окууларда ыр, монолог, тамсил ушундай нерселерди бөлүп бергенде бала ошого тез эле баягы өзүнүн жөндөмүн көрсөтө баштайт да. Менин атым Аяна, 14 жаштамын. Бул жерге келгениме 1 жыл болуп калды. Анан кандайча келип калдыңыз? бул жака кызыгым болду. Анан апама айтсам, бул жака жаздырып койду. Анан ошондон баштап келип баштадым. Мен биринчи келгенде анча деле сүйлөбөйт элем, уялат элем. Эми жакшы сүйлөп уялбай калдым. Жакында сынак болгондо мен Коозунун ролун жараттым. Балдар келгенден кийин биз алгачкы немесинде ошол баланы ошол көркөм окууга, роль ойноого акырындык менен тарбиялап олтуруп, бир ай, 1,5 ай, 2 айдан кийин анан ошол көркөм окуу окутуп, анын ортосунда тамсил айттырып, анан баягы чыгармалардан кыска монологдорду айттырып, ошонун негизинде анан жомокторго акырын үйрөнүп кете беришет. Кана, эми мен бул жактан көрөйүнчү. Сүйлө, Түркү. Айгүл, уруксат берсең, үйүңө кирип жылынып алайынчы. Уруксат Түркеже. Кириңиз. Кана? Конок болуп кириңиз. Жакшы. Эми бурулдум, кеттиң, басып. Шашпай, көтөргүлө. Ошондой басып кете бересиңер. Аягына чейин. Ошондой эле. Туура. Чындыгында баягы биз бул жерге атай ошол балдарды чакырып кабыл алгандан кийин бул жерде негизинен ошол баягы кыргызча так, биздин өзүбүздүн эне тилде, кыргыз тилинде так, таза сүйлөөгө, анан андан сырткары ошол
биздин улуу ошол акын жазуучулардын ырларын ата мекенге, энеге, баягы жаратылышка болгон ырларды, ошон чыгармаларды, ата мекенди сүйүүгө, жаратылышты бир көздүн карагандай сактап, ушундай бир аяр мамиледе болууга, ошонун ортосунда театр менен жакын тыгыз байланышта, маданият чөйрөсүндө кандай өзүн алып жүрүш керек, ошол маданият чөйрөсүндө кандай чыгармалар менен тааныш билиш керек. Ошондой нерселерге биз баланы ушул жаш кезден ушул ийримде тарбиялап келебиз да.